Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Мен бүгүн сабакта өзүмдүн классым болгон 1-класска өттүм. Мен жана дүйнө сабагы. Сабактын темасы дарак жылдын 4 мезгилинде. Алгач окуучулар менен саламдашып, жагымдуу маанай түзүп алып, андан соң үй тапшырмасын сурап алдым. Үй тапшырмасын сурап бышыктап болгон соң жаңы темага өттүк. Жаңы тема дарак жылдын 4 мезгилинде. Алгач сабагыма максат коюп алдым. Сабак негизинен 5 ыкмасы боюнча өтүлдү. Сабагыбыздын максаты окуучулар дарактын жылдын 4 мезгилинде кандай өзгөрөөрүн түшүнүшөт, жаратылышка болгон кызыгуусу жана аяр мамилелерин өнүктүрүшөт, байкоо жүргүзүшөт, салыштырып, жалпылоо көндүмдөрүн калыптандырышат. Алгач эле сабактын башында окуучуларды топко бөлүп алдым. Топко жаз, жай, күз, кыш кылып 4 топко бөлдүм. Окуучуларга кызыктуу болуш үчүн жаз мезгилине жашыл жалбырактарды, жай мезгилине алмаларды, күз мезгилине сары жалбырактар, кыш мезгилине кар бүртүктөрү аркылуу топторго бөлүп алдым. Кызыктыруу окуучуларга жыл мезгилдери жөнүндө суроолор берилип, жана сүрөттөр аркылуу, видео аркылуу кызыктырып, дарактардын кандай өзгөрүүлөр болоорун кызыгып көрүшүп, өз ойлорун ачык, даана айтып беришти. Изилдөө: эмне үчүн жазында дарактар гүлдөйт? Эмне үчүн күзүндө жалбырактар түшөт? Эмне үчүн кыш мезгилинде дарак жылаңач болот деген суроолордун үстүндө иштеп изилдеп, ар бир мезгилдин өзүнүн табигый процесстерине жараша, климатка жараша өзгөрүшүнө таасир этерин билишти. Окуучулар дарактын 4 мезгилде өзгөрүлүшүн ырлар жана кийизден жасалган көрсөтмөлөр аркылуу дарактын кандай өзгөрөөрүн изилдеп табышты. Түшүндүрүү жана бышыктоо окуучулар дарактын өзгөрүүлөрү боюнча айткандан кийин түшүндүрүү үчүн суроолорду берип, 4 мезгил боюнча 4 сүрөт тартылып, аларды боеп чыгышты. Видео сабактан көргөн нерселерди бышыктап, талкуулап, ырлар айтылды. Топко бөлүнгөн боюнча топтордо иштешип, ар бир топтон жаз, жай, күз, кыш боюнча өз түшүнүктөрүн айтып беришти. Сабагыбыз жандуу жана практикалуу болуш үчүн окуучулар менен мектептин айланасына көз чаптырып, мектептин багына көчөт отургуздук. Аларга кам көрүп, түбүн жумшартып, жаз мезгилинде кандай кам көрүү керек экендигин түшүндүрүп бердим. Жана айлана чөйрөгө көз чаптырып, дарактардын жаз мезгилинде кандай өзгөрөөрүн байкап көрдүк. Бүчүр байлап, гүлдөр гүйлөп, айлана чөйрө жапжашыл кубулушка айланып, чөптөр чыгып, кандай өзгөрүүлөр болоорун түшүндүрүп бердим. Практика жүзүндө көрүштү. Баалоо окуучуларды баалоодо мен гүлдөрдү колдондум. Ар бир окуучу жооп берген сайын гүлдөрдү берип, сабактын аягында кайсыл топто канча гүл болсо, ошого карап бааладым. Эмне себептен гүлдөр? Себеби жаздын келиши менен гүлдөр гүлдөп, айлана чөйрө кооздолот. Тапшырма окуучуларга өзгөчө болуш үчүн 4 түрдүү тапшырма берилди. Жаз, жай, күз, кыш мезгилдери аркылуу кайсыл окуучу кайсыл мезгилди жакшы көрсө, ошол мезгилге карап даярданып келишет. Менин анализим боюнча сабагым максатына жетти. Анткени сабакта бардык эрежелерди сактап, сабакты кызыктуу жана практикалуу, жандуу өткөнгө аракет кылдым. Окуучуларым өз ойлорун так, даана жеткирип бере алышты. Сабак кызыктуу жана таасирдүү болду. Окуучулар дарактын жылдын 4 мезгилинде кандай өзгөрөөрүн жакшы түшүнүштү жана өз ойлорун ачык айтып беришти. Сабак маңыздуу жана чыгармачылыкка толгон болду. Окуучулар үчүн практикалык иш аркылуу өз билимдерин бекемдеп, теманы терең түшүнүштү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.